Богок оорусунун белгилери. Богок бул калкан безинин чоңоюп шишип кетүүсү. Богок оорусуна кабылган адамда калкан безинин иштөө функциясы бузулуп, организмде гормоналдык бузулуу пайда болот. Аталган оору бир гана чыгармачыл адамдар гана эмес, бардык адамдардан кездештирүүгө болот. Анын себептери: тукум куучулук, инфекция, психикалык оорулар, чарчоо, депрессия жана жыныс бездеринин функциясынын бузулуусу. Муну менен бирге убагында уктабай, туура тамактанбоо дагы богок оорусун пайда кылат. Богок оорусуна кабылган адамдарда эс тутуму начарлайт, чачы түшөт, салмак кошуп же тетирисинче арыктап, кебетеси кубара баштайт. Организмге йод жетишпегендиктен улам тахикардия пайда болуп, колу титирейт. Богоктун түрлөрү: калканча бези көрүнбөйт, кармаганда да билинбейт. Экинчи, калканча бези көрүнбөйт, бирок кармаганда билинет. Калканча бези жутунганда көрүнүп турат. Эркектерге караганда аялдар бул ооруга көп чалдыгат. Организмде йод 90% тамак-аш аркылуу келет. Йод айрыкча апельсин, лимон, банан, коон, жүзүм, ананас, кулпунай, алма жана курманын курамында көп болот. Адам баласы күнүнө жок дегенде организмин 150 грамм йод менен камсыз кылып туруусу керек. Аларды сиз балыктан, деңиз азыктарынан, сүт, жумуртка, сарымсак, чалкан, кызылча жана сабизден ала аласыз. Адамга канча йод керек? Аялдар күнүнө 150дөн 300 микрограммга чейин йод колдонушу керек. Ал эми эркектер 150 микрограмм. Бирок биз колдонгон азык-түлүктөрдө йоддун канча болорун так эсептеп чыгууга мүмкүн эмес. Майлуу балыкта ак эттүү балыкка караганда йод азыраак болот. Жакшысы көп түрдүүлүктөн качпаш керек. Эт, сүт азыктары, балык жегенге тыюу салбаш керек деп кеңеш берет иликтөөчүлөр. Норма боюнча аял кишиник 18 сантиметрге чейин болсо, эркектердики 25 сантиметрге чейин болушу керек. Бул көрсөткүчтөрдөн жогору болсо, ал эндемиялык богок деп аталат. Шишиктүү богок: сыркоологон адам бул учурда муунуп калгандай абалда болот. Эс тутуму начарлайт, шалдырап алы кетет. Аялдардын айыз циклы бузулат. Мында калкан безинин абалы лабораториялык жол менен аныкталат. Эгер текшерүүдө калкан бези чоңойбой эле, бирок шишик бар болсо, ал шишиктүү богок деп аталат. Богоктун бул түрүндө калкан безинин ишин өзгөрткөн жана өзгөртпөгөн учур кездешет. Шишиктин көлөмү 1-3 сантиметрге чейин болсо, операциясыз дарылоого болот. Ал эми 3 сантиметрден жогору болсо, ыкчам хирургиялык жол менен дарылоо аракеттери көрүлөт. Тиреотоксикоз: мында калкан бези өз нормасынан көбүрөөк гормондорду бөлүп чыгара баштайт. Оорунун негизги белгилери: адам арыктайт, терчил болот, жүрөгү тез-тез кагып, денеси майда калтырак басат, көзү чакчайып, чанагынан чыгайын деп калат, уйкусу качат. Бул учурда эндокринологдун көзөмөлүндө болуп дарыланыш керек. Бул түрү өтүшүп кетүүсү менен коркунучтуу, жүрөк ооруларына алып келиши мүмкүн. Гипотиреоз: калкан бези өз нормасынан өз көлөмдө гормон иштетип чыгарып калат да же иштебей калат. Оорунун белгиси: адамды шишик басат, кыймыл аракети жайлап, адаттан тыш уйкусурап, жай сүйлөп калат. Кээ бир учурларда оору байкалбастан өлүүгө берет. Богок оорусун алдын алууга болобу? Тузду дайыма колдонобуз, бирок бардыгы йоддолгон туз деп кепилдик берүү кыйын. Андыктан йоддолгон туздарды пайдаланууга аракеттениши керек. Туздун курамындагы йод учуп кетпеш үчүн тузду жабык идиштерде сактап, тамак бышаарга 10-15 мүнөт калганда гана кошуу керек. Айрымдар богоктун алдын алуу максатында йод кошулмасы бар дарыларды ичишет. Бул таптакыр туура эмес. Мүмкүн ал адамга йод караманча кереги жок. Дарыны анализдердин жыйынтыгын изилдегенден кийин зарыл болгон учурда гана дарыгер сунуш кыла алат. Муну эстен чыгарбоо керек. Андан тышкары деңиз азыктарынын курамында йод көп болгондуктан деңиз азыктарын балыкты көбүрөөк колдонууга аракеттенишибиз керек. Кош бойлуу аял богок оорусунан жабыркаса, баласына терс таасирин тийгизбейби? Кош бойлуу айымдар жана баланы пландаштырып жаткандар эндокринологко кайрылып текшерүүдөн өтүп, йод кошулмасы бар же башка тийиштүү дары-дармекти дарыгердин көзөмөлү менен ичүүсү шарт. Эгерде мындай режим сакталбаса, оору байкалбастан жүрө берип, бала туаса майып болуп, болбосо убагына жетпей төрөлүп калышы мүмкүн. Богок экенин билген соң аны үй шартында дарылай берсе болобу? Учурдан пайдаланып эскерте кетсек, богокту үй шартында элдик ыкма менен дарылоого болбойт. Анализдер менен текшерүү эндокринолог тарабынан гана сунушталып, анын көзөмөлү менен дарт аныкталып, андан соң гана дарылоо башталат. Эң биринчиден эндокринолог колу менен калкан безди кармалап, бармак менен текшерип көрүп, андан ары тийиштүү дарт аныктоо жолдору менен богоктун кайсыл түрү менен ооруп жаткандыгын аныктагандан кийин гана кандай дарылануу керектигин айтылат. Богоктун эндемикалык түрү жайкысын күч алат, себеби адам көлгө түшүп күнгө кактанганда ачык моюнга күндүн нурлары тийип, анын таасиринен жүрөк бат-бат согуп, дем кыстыгып, кышылдап калышат. Ар кандай жугуштуу оорулардан кийин богок бези сезгенип калышы да ыктымал. Андайда кол тийгизбей оорутат. Бул дарт менен жапа чеккендер моюн орогуч тагынып, шляпа кийип, кыскасы күндөн качуулары керек.
Көлгө түшүп келген соң көлөкөдө гана отуруу зарыл. Аларга талаа жумуштарында иштөөгө да таптакыр болбойт. Тамакка табит тартпай, көйнөктүн жакасын муунтуп жаткандай абалда болуп, дем алууда кыйынчылык жаралган маалда сөзсүз түрдө эндокринологко кайрылуу керек. Оору күчөп кеткенде кандай зыян алып келиши мүмкүн? Жүрөк кан тамыр ооруларына, аял затынын репродуктивдүүлүгүнө, эс тутумдун начарлашына жана бардык органдарга терс таасирин тийгизет. Организм үчүн керектүү йодду кайдан алабыз? Йод ден соолук үчүн өтө пайдалуу. Йоддун кишинин ден соолугу үчүн өтө маанилүү экенине айрымдарыбыз көп деле маани бербейбиз. Йодсуз организмдин өсүүсүнө доо кетет. Организмде заттардын алмашуусунда көйгөй жаралат. Йод организмде заттардын алмашуусун жөнгө салып турган калкан безинин гормондорунун негизги компоненти. Керектүү деңгээлде йодду албай калган организмдин өсүүсүндө кемчиликтер болот. Муну билебиз, бирок йод кайдан келерин билбейбиз. Суррей университети жана Маргарет Рейман өткөргөн иликтөө тыянагында азыркы сергек диетада вегетариандык диета абдан кооптуу, анткени кош бойлуу аялдардагы йод жетишсиздигине алып келет деп айтылат. Йод эмнеге керек? Йод жогоруда белгилеп өткөндөй организмде заттардын алмашуусун жөнгө салып турган калкан безинин гормондорунун негизги компоненти. Өзгөчө эненин жатынындагы түйүлдүктүн өөрчүшү үчүн өтө маанилүү. Баланын өсүүсүнө, мээнин өнүгүшүнө зат алмашууда негизги ролду ойнойт. Эгерде кош бойлуу аялдын организминде йод жетишсиз болсо, алардын балдары кабыл алууга жөндөмсүз болуп калышат жана туаса гипотиреоз илдетинин белгилери менен төрөлөт. Мындай болгондо организмдин бардык функцияларында токтоп калуу болот. Муну тарыхта көп жылдар бою кретинизм деп атап келишкен, дейт профессор Рейман. Башында кретин деген сөз Альпыда ушул синдром менен жашаган кишилерге карата колдонулган. Бул чөлкөмдө илгертеден йод өтө таңкыс эсептелет. Дал ушул чөлкөмдөн богок оорусу менен жабыркаган кишилер көп болгон. Сергек диетанын коркунучу. Болжолу азык-түлүктөрдүн ичинен йоддун мыкты булагы ак эттүү балыкта жана жумурткада бар. Көп өлкөлөр ашкана тузуна дагы йод кошуп коюшат. Айрым өлкөлөрдө болсо, айталы Улуу Британияда сүт жана сүттөн жасалган азыктарга йод кошулат. Андан сырткары мал жандыктардын тоютуна дагы йод кошушат. Бирок өнүккөн өлкөлөрдө йод таңкыстыгы деген маселе кайра жаралды. Бул жолу йод кошулган азыктардын жоктугунан эмес, кишилер аң сезимдүү түрдө мындай тамактардан качып диета кармап жаткандан улам. Булар вегандар жана вегетариандар арасында бар. Йодко бай азыктар. Норвегиялык саламаттыкты сактоо институту жакында атайын иликтөө өткөрүп, өзгөчө вегандарда йод жетишсиздигине кабылуу коркунучу жогору экенин айтып чыкты. Йод таңкыстыгы баланын ар тараптуу өсүшүнө чоң кесепетин тийгизет. Иликтөөчүлөр энедеги йоддун жетишсиздиги канчалык көп болсо, алардын балдардын өсүүсүндө ошончолук ооручулуктар болорун белгилешет. Доктор Батиот жетишсиз аялдардан төрөлгөн балдар 8 жашынан баштап өзүнүн оюн айтып бере албай кыйналышаарын, 9 жашында китеп окуусу жана жазылгандарды түшүнүүсү кыйын болгон учурларды баштан кечирерине күбө болушкан. Иликтөөчүлөр энедеги йоддун жетишсиздиги канчалык көп болсо, алардын балдардын өсүүсүндө ошончолук ооручулуктар болорун белгилешет. Көп өлкөлөр ашкана тузуна дагы йод кошуп коюшат. Йоддун негизги булагы деңиз жана океандар. Йоддун деңизден кургакка өтүп келген жолу жөнөкөй эмес. Иондор атмосферага көтөрүлүп, кийин жамгыр менен жерге түшөт. Аны өсүмдүктөр сиңирип, чөп менен азыктанган жаныбарлар аркылуу биздин азык-түлүктөрдө пайда болот. Деңиз үстүнөн пайда болуп, кийин жамгыр алып келген булуттар бардык жерге эле жете бербейт. Ошондуктан көп чөлкөмдөрдө йод таңкыстыгы жаралган. Деңизден алыс жайгашкан тоолуу аймактарда йод таңкыстыгы катуу байкалат. Суу ташкындары болуп турган өлкөлөрдө дагы жердеги йодду суу жууп кеткен учурлар бар.